Эмдөөлөрдү сактаган муздаткыч атайын даярдалган орунга жайгаштырылды. Анын ичине эми жаңы төрөлгөндөн баштап 56 жашка чейинки бардык вакциналар сакталат. Сыйымдуулугу 30 куб, свет өчкөндө 3 сутка өз нормасында сактоого мүмкүнчүлүгү бар. Мурда деген ковид убагында көп вакцина келип бизге тиги камерабыз эски болуп мындай перебой болуп атты да, анан ошон үчүн тиги болсо 10 кубовый болсо бул 30 кубовый. Вакциналар көбөйүп атат, көлөмдөрү көбөйүп атат. Анан ошон үчүн бизге мондайды беришти да. Облустук вакциналарды сактоочу кампада азыр 11 ооруга каршы эмдөө дарылары сакталат. Аны белгиленген температурада кармоо башкы милдеттерден. Жаңы келген муздаткыч жакынкы күндөрү керектүү шаймандары орнотулган соң ишке берилет. Төмөндөп атат же болбосо көтөрүлүп атат деген ушу датчикти коюп берсе эле анан уже биз ишке киргизебиз. Анан Буякта эмне сакталат? бүт вакцина. Бүт вакциналар сакталат. Бул атайын 2,8 градус менен 2 мондай мотору бар. Бирөөнүсү иштебей турса, бирөөнүсүн алмак-салмак сайып турабыз. Анан деген бул деген жана генераторду көрсөтпөдүкпү? Ошо свет өчөрмөн бул сразу буга да иштеп баштайбыз. Негизи бул мондай полкалары бар. Миреже свет күйөт, Жок, иштебегенде көрбөйт. Анан мондай полкалар бар, аябай чоң. Бул деген 30 кубовый. Ар бир полкага өзүнүн эмеси менен, аттар менен только вакцинаны коебуз. 2,8 градуста сакталып турат. Анан свет өчүп калса, муну ачпаса, бул деген 3 сутка деле сактап тура берет. Ошондой эле Ысык Көл облустук вакциналарды сактоочу жайда 2 жылдан бери Gavi деген аталыштагы атайын унаа менен иш алып барылат. Аны менен Бишкектен вакциналар өз нормасында ташылат. Унаа компьютердик технологияга туташып, бардыгы автоматташкан. Айдоочулары да атайын окуулардан өткөн. Вакцинаны ушу унаалар менен алып келебиз. Бул атайын унаа берилген Gavi проекттен каржыланган. 2 жыл болуп калды. Бул деген авторефрижератор өз вакцинаны 2,8 градус менен алып келет. Полный компьютерный слежение болот. Келатканда ушу биздин алып келчү адистер вакцинанын кайсы температура менен келаткан, кайсы режим менен келаткан карап турушат да. Борборго дагы облус аймагында вакциналарды ташыган заманбап унаа жаңы келди. Көрсөтүлүп жаткан бардык камкордуктар Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Республикалык эмдөө борбору тарабынан камсыздалууда. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.